Бүгүн 23 февраль мекен коргоочулардын күнү. Кыргызстандыктарды мекен коргоочулардын күнү менен президент Садыр Жапаров куттуктады. Жолдош жоокерлер жана сержанттар, жолдош офицерлер жана генералдар, куралдуу күчтөрдүн кымбаттуу ардагерлери, ар намыстын жана эрдиктин үлгүсү болуп ата мекенге ак ниет кызмат кылгандарга ар жылы 23 февралда башыбызды ийип тазим этебиз. Бул күн ата бабаларыбыздын ата журтубузду көздүн карегиндей коргоп келишкендигин эске салып, мекенчилдик сезимибизди козгоп турат. Анткени туулган жерди, ата конушту коргоо ар бир кыргызстандыктын ары сыймыктуу, ары жоопкерчиликтүү атуулдук милдети. Бул күнү жалпы кыргызстандыктар мекен коргоочулардын баатырдык эрдиктерин эскерип, эли жерин тынчтыгы үчүн жанын бергендердин жаркын элестерине башын ийип тазим кылып, сый урмат көрсөтүшөт. Мындай мамиле менен жаңы өсүп келе жаткан жаш муундарга мекен коргоонун, башкача айтканда, бул датанын маани маңызы, түпкү максаты айкын болот. Ошентип келечек ээлери мекен атуулдук ариет, ата журт алдындагы милдет деген ыйык түшүнүктөрдүн барк баасын билет. Урматтуу мекен коргоочулар, дүйнө жүзү улам жаңы коркунучтарга туш болуп жаткан маалда сиздер ар кандай кырдаалга жогорку деңгээлде даярдыкта болушуңар кажет. Мындай шартта мамлекет куралдуу күчтөрдү согуштук жөндөмүн өркүндөтүп, коргоону жөндөмдүүлүгүн арттыруу, күчүрмөн даярдыктын деңгээлин жакшыртуу аракеттерин тынымсыз көрүп жатат. Ошону менен бирге аскер кызматчыларынын социалдык маселелерин чечүүгө олуттуу көңүл бурулуп келет. Урматтуу мекендештер, мекен коргоочуларыбызды бүгүнкү майрам менен дагы бир жолу куттуктайм. Себеби берген антын бекем сактап, мекен коргоо кызматын ак ниет аткаргандарга жана бүгүн да эр жигит эл четинде, жоо бетинде болуп, эли жерибизди бейпиллиги үчүн кызмат өтөп жаткандарга бул майрам эки эсе кымбат. Ошондой эле эр азаматтарыбыздан калышпай аскердик кызматын так аткарып, мекен коргоо милдетин сыймыктануу менен аткарып жүргөн аял затынын мээнетин да баса белгилеп, чын дилимден куттуктайм. Бүгүн эң жакшы сөздөрдү жалпыңыздардын үй бүлөңүздөр жөнүндө айткым келет. Офицердин үй бүлөсү армиянын адеп ахлактын тиреги. Анткени алар аскердик жашоонун баардык кыйынчылыктарын сиздер менен чогуу сезип, оор түшүгүн бирге көтөрүшөт. Мекенибизге кылган кызматыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Үй бүлөңүздөр менен бакубат өмүр сүрүңүздөр. Баардыгыңыздарга бекем ден соолук, ийгиликтерди каалайм. Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн.